Апанын орду кандай десе, жакшы сөз кылып мен дайым айтам, ай, молдоке, кандай акыбалда сен ушундай чыдайсың, сага көз тийбейби, сени каратып алып атышат, сени ушундай каралап атышат, тигиндей кылып атышат. Жок, проблема эмес дейт. Эмнеге проблема эмес деп сурайт келди. Анткени мен апам менен атамдын дуасы менен чыгам дайым. Мага келердин алдында атам тура элек болчу, күтүп отурдум мен, ошон үчүн кечигип калдым, кечирип болдум. Анткени атам субханалла мага бата бермей чыкпайм үйдөн. Миллионун ел бар керек болсо. Анткени мен билем, анткени ата энемдин дуасы бул Алла менен. Атам ыраазы, Кудайым ыраазы. Түшүнөсүздарбы? Ушундай чоң нерсе бар. А кээ бир аталар, кээ бир энелер муну түшүнбөйт экен да. Карганга чейин балдарын каргайт. О, субханалла. О, тете Москвада, тете Питерде, Америкада кыйналып кысталып ар кайсы капырдын бутуна ар түрдүү берип түлөп деп акча дап атса, мага акча сал, мен тойго барбакмын дейт кээ. Мага акча сал, мен кийимим жок калды. Карасаң кандай нерсе. Кой балам кыйналады, мен мамлекет берген кичине пенсия менен жашап тура турайын. Балам кыйналып жүр, ошо үй салып коеюн, кой тигиге бул жардам кылып коеюн дегендер азайып барбы азыр? Чал деле болсо, кемпир деле болсо, мени ким карайт, мени сыйласын, ты мне должен деген нерсе өтүп алды азыр. Байкадасыңар ушуну? Ошол себептен субханалла, жылуу сөз машалла кээ бирде керек.